запарил своими фонариками. Мен 5 теңгені дайыма бір кружка пиво ішіп жүрем, иштеп жүрем. Саламатсыздарбы? Акыркы учурларда катталып жаткан кылмыш кырсык окуяларын жана жол кыймылдарындагы ар кандай кырдаалдарды чагылдырган телегүзөт программасы назарыңыздарда. Биздин бул жолку эфирибизде Бишкек жарык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Алимбек Абдылдаев мамлекеттик автоунааны такси кызматкерине айдатып, түнкү убактарда жүргөндүгү тууралуу айтып беребиз. Я вот такой человек. Я директор Бишкек жарык. Ичек алып, столицага жарык берет. Телегүзөт программасынын чыгармачыл тобу адаттагыдай эле патрулдук милиция кызматкерлери менен биргеликте иш алып барып жаткан учурда бул мамлекетке тийиштүү автоунаа токтотулду. Себеби кечки саат 20:00дон кийин мамлекетке тийиштүү автоунааларды айдоого тыюу салынган. Унаа шарттуу жумуштар менен колдонула турган болсо, атайын уруксаат кагазы керектелет. Водительде экен байкес. Водительде? Не, бул автоунаа муниципальное предприятие Бишкек сеттикиде турабы. То есть получается у вас сейчас нецелевое управление транспортным средством болот турабы. Инспекторлар айдоочу менен сүйлөшүп жаткан учурда унаада олтурган жүргүнчү түшүп келип, кызматкерлерди биздин чыгармачыл топту видеого тартып, мыйзамсыз иш алып барып жатасыңар деген өңүттө доосун койгусу келди. Бирок мыйзам чеги тууралуу айта турган болсок, өзү Бишкек жарык муниципалдык ишканасынын жетекчиси болуп туруп, мамлекеттик унааны жеке кызыкчылыгына колдонуп, унаага тийиштүү эмес айдоочуга, тактап айтканда такси кызматкерине мамлекеттин автоунаасын ишенип, түнкү убактарда айдатып жүргөндүгү одону чектен ашкандык болуп саналат. Использование транспортного средства. Это вы так думаете? Я так почему? Вы сейчас не на работе же, правильно? Я на работе сейчас, аварийный выезд не жүрөм. Аварийный выезд. Ничего вам не Что тут это? Вы на работе не имеете права управлять. Это до 5. А сейчас готов. Сейчас, получается, вы не на работе тогда, Я правильно? на работе. Ну, если на работе, тогда жүрмесем на варп. Я говорил, как варп Это ты так думаешь? Нет, до 5 ты можешь проверять, а после 5 не имеешь права. Ну, почему не имею права? Нет, наоборот, после 5 я имеете. имею право кружку пива выпить. Ну, вы сейчас на работе, вот вы мне сейчас скажите. Я всегда слежу за дорогой. Мына жакта 4 Ленинскийдики. Инчек алып Эле? Жаңы ачылган. Вот специально провоцировать эту отсың мени? Жок, байкеш болуп. Мне просто больно. Сейчас при исполнении, да, получается? Не, я у вас спрашиваю, вопрос задаю. Вы сейчас при исполнении, да? Если вы при исполнении, почему вы не в трезвом состоянии на рабочем месте? Я не за рулем. Без разницы. Во время Я рабочего просто дня отписано. Во время рабочего дня өзүңөр эмес. Ким болосуз? Ушул бетаны такси көрсөтүп койсоңор эмес. Жаап салган байкес. Шөттү жаап салган метродан алган. Мындай эле өкмөрчү өзүңөрчү сүйлөшүп аласыңар, э? Просто мага заказ менен берилген такси. Артта да бар, э? Направление каякта өзү атасың? Турбасы, э? Бул байкеси биринчиден мамлекеттик машина. Мамлекеттик машинаны силер айдаган укугуңар жок, бул машинаны определенно закреплять этет. Приказ чыгыш керек, ошонун негизинде айдаш керек. Ошонун негизинде азыр машина стоянкага силер как айдоочу катары мен силерге протокол түзүп берем. Анан тиги байке менен өзүңүз сүйлөшүп аласыз. Ким акчасын төлөйт эмес. Хорошо? Машину куда оставляете? Мы же сказали, что вы должны. Да. Неге мен машинага отурам? Өзүңүздүн машинаңызга отуруңуз. Неге мен машинага отурам? Өзүңүздүн машинаңызга отуруңуз. Отура албайм. Неге мен отурам? Я же не за рулем, силер тиги машина боюнчабы? Бул машина же кетип эле, эмне алсак жол? Мамлекеттик машинасы бар эле. Бул жигит Ура, мен аны нанимать эттим. 5 теңге мен водительди мен нанимать эте албайм. Мен двойной зарплата төлөй албайм. Туурабы? Сен мени законду менен жакшы билесиңби? Иә. Законду менен жакшы билесиңби? Кетип бер бар. То есть Мен мэрия караштуу. бул жигит машине никакого отношения не имеет. Не имеет, правильно. Просто управлял автомашиной. Да, я его нанял после 5. И Вот. так. Поэтому Так, поэтому говорите. боролся.
Сиз как? Кое бергиле, стоянкага машинаны кое бергиле, тиги нанятый водительди кое бергиле. Что хотите делайте? Сиз Мен водительди 5тен кийин жумушка мен аны нанимать ете албайм. Мен азыр обез кылып жүрөм. Столицаны. Шаардын баарын жарыктарга мен жооп То берем. есть, получается, вы сейчас находитесь на рабочем Я месте? на работе. На работе. Да? Вы, Да. получается, сейчас, Да. я подозреваю то, что вы сейчас в нетрезвом состоянии находитесь, работаете, понимаете? А мне какая разница? После 5 я пива имею право выпить. Ну, вы на работе, как вы имеете право? Я имею право, после 5 имею право. Ну, вы вне рабочего можете, да? А я- на работе Да, вы, я хочу к следить. сожалению, на работе вы, к сожалению, не имеете права. Ты можешь сожалеть, а я не сожалею. Я себя не жалею. Да. Почему вы это сейчас сказали? Да, я себя не жалею. Ты можешь жалеть себя. Ты можешь дрыхнуть с утра до ночи. Ночью вот на часа 2 вылезть, проверить там то все. Да. А я своих водителей жалею. Послушайте меня. Да. Ну слушай, я тебе. Я вам совсем другое объясняю. Что ты мне Я можешь объясню, объяснить? Мындан сырткары Бишкек жарыктын жетекчиси автоунааны алып кете бергиле. Мага баары бир, мен кечки 5тен кийин ичип алып, иш алып барып жүрө берем деген өңүттөгү сөздөрүн айтты. То есть вы сейчас на работе же находитесь? Да, я Вот рейде, рейде. ушел время уақытта, сіз кантип в нетрезвом состоянии иштеп жүрөсүз деп, ошону суроо. Мен ошондоймун, да. Мен 5тен кийин дайыма бир кружка пивичи алып жүрөм, иштеп жүрөм. Я вот такой человек. Что хотите делайте. Кем работаете? Я директор Бишкек жарыктын. Ты уже запарил своим фонариком, Столицага жарык берип атам. Мас эмесмин, өзүң карап сүйлөсөңчү. Байка, сен атан бери камера эле айтып атасың, ричи болгон дедиң. Не десем дейбин. Машинаны каяктан айдап коюп? Получается, мен метродан супер трезвый водитель деген бар бізде жол таксиде. Ошол жактан алып турбазага жеткизип бараткан советский менен. Биринчи 2 точка бар болчу, бирөө турбазага, андан Арча 5ке барганбыз. Тиги байке өзү Арча 5 ташып кеткен. Инспекторлар Бишкек жарыкка тийиштүү автоунааны айып токтотуучу жайына коюшту. Бардыгы мыйзам чегинде болуп тийиштүү айып кагаздары жазылды. Бирок бул эфирден соң тийиштүү тараптар Бишкек жарыктын жетекчиси мамлекеттик автоунаасына карата кайдыгер мамиле кылгандыгы жана спирт ичимдигин ичип алып мамлекеттик жумушту жасап жүрө берем деген сөздөрүнө сөзсүз түрдө реакция кылат деген ишеничтебиз. Бул жол тандабастык кызматкерлер жолдун катар сызыгын кезип өтүп, дал ушул жерге токтогондо артынан келишти. Айдоочуну текшерүүгө алган учурда андан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип турган. Андыктан анын мас соосун тактоо максатында наркология борборун карай барууга туура келди. Бул жайга келгенде айдоочу алгач текшерүүдөн өткүсү келген жокпу айтор буйдалып ичкери кирбей жатты. Бирок инспекторлор аны баары бир текшерүүдөн өткөрүштү. Айдоочунун мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Андыктан анын унаасы айып короосуна киргизилди. Өзүнө 2 протокол түзүлдү. Бирине унааны мас абалында башкарып жүргөндүгү үчүн, ал эми экинчисин жолдун катар сызыктарын кезип айдагандыгы үчүн. Штрафный өлчөм канча?